Бул видеодо электрондук китеп тууралуу сөз кылабыз. Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 5-классы үчүн информатика китебинин электрондук вариантын жасамакчыбыз. Авторлор Орускулов, Касымалиев, Кузнецов, Босова. Бул жерде алдын ала бизде ар бир темага даярдалган эмнелер болуш керек ошого токтололу. Китептин өзү бар дедик. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн предмет боюнча бул китепти каяктан табам деген суроо болсо, интернеттен PDF форматын таап, таанып билүү программасынын жардамы аркылуу Word'го өткөрүп алсаңыздар болот. Бизде бир тема боюнча презентация, видео сабак жана тест даярдалган. Презентацияны ачып көрөлү. Ушул сымалдуу видео сабак. Видео сабак орус тилинде экен, мисал катары көрсөтүү үчүн. Тема нашего урока – объекты окружающего мира. Ушул сыяктуу жана тест. Кайдимки текст түрүндө даярдалган. Эми ушуларды кантип электрондук китепке айландырабыз ошол тууралуу айтып бермекчимин. Ал үчүн бизге Sunrough Book Office программасы керек болот. Бул программаны колдонуу үчүн программист болуунун кереги жок. Кайдимки офистик программаларды колдоно билген адам электрондук китепти түзө алат. Баштаганда эле биринчи сактап алабыз. Алдын ала даярдалган үлгү деген папканын ичине электрондук китеп деп сактадык. Жана сол тарабын карасаңыздар, бул жерде разделдер болот. Бул жерге бир канча раздел түзөбүз. Бул разделдер биздин китебибиздин структурасын көрсөтүп турат. Мисалы, биринчисин мукаба деп атайлы. Экинчиси мазмуну деп атайлы. Мукабага келсек, мукабаны жазуу үчүн кайдимки эле рефераттын титульный листин жазган сыяктуу оформление кылсак болот. Бияка текст жазып, аны чоңойтуп, абзацын өзгөртүп, ушул сыяктуу өзгөртүүлөр киргизсек болот. Өңүн өзгөртсөк болот. Калыңдатып. Кааласак бул жерге сүрөт койсок болот. Ушул сыяктуу. Кийинки мазмунуна келе турган болсок, китепке кайрылабыз. Китептеги мазмунду көчүрүп келебиз. Бул жерде эгер шрифт башка боло турган болсо, каалаган шрифтке өзүбүз которуп алсак болот. Абзацын ачсак, ортодо интервалын өзгөртсөк болот. Булардын өңүн өзгөртсөк болот, ар кандай. Эми биринчи глава, анын ичинде биринчи параграф, анын ичинде биринчи подтема, ар бир подтемага бизде презентация, видео сабак жана компьютерлик тестирлөө болот. Буларды бир эле жазып туруп, көчүрүп ар бир теманын астына коюп даярдап алсак болот. Эми биринчи главаны жазып убарып болбош үчүн мен көчүрүп эле коеюн. Биринчи разделди биринчи главанын аты менен жазабыз. Биринчи глава болуп өзгөрдү. Мунун ичине подраздел ачабыз. Подразделди болсо биринчи параграфтын аталышы менен атайбыз. Мунун ичинде биринчи подтема болот. Анын үчүн дагы подраздел ачабыз. Биринчи подтеманын аталышын көчүрүп келебиз. Жана ушу биринчи подтеманын ичинде презентация болот бизде. Анын астында видео сабак. Анын астында тест.
Анан биринчи подтеманын астына экинчи подтема кетет. Экинчи подтеманын аталышын көчүрүп кетейин. Ушул тартип менен кетет. Мына бул кандай иштегенин бир жерде көрсөтүп берейин. Бул жерде минус деп тургандарды жапсак, баары биринин ичине бири кирип кетет. Мисалы, эң башында мазмунун астында биринчи глава деп турат. Главанын жанында плюсту бассак, мунун жанындагы ичиндеги параграфтар чыгат. Мен азыр бир эле параграф киргизген үчүн бирөө турат, эгер экөө үчөө болгондо катарлаштырмак. Биринчи параграфтын жанында плюсту бассам, биринчи подтема, экинчи подтема чыкты. Экинчи подтеманын жанында плюсту бассам, ичиндеги презентация, видео сабак, тест баары чыкты. Булардын иштешине бир аз токтололу. Мисалы, мазмуну деген басканда, мазмун ачылыш үчүн оң жагын басып гиперссылка деген тандайбыз. Бул жерде тип деген көңүл бурсаңыздар, үчөө бар. Глава, интернет документ, книга жана тест. Эгерде биз могу санрафтын ичиндеги разделдерге, темаларга ссылка кое турган болсок, анда главаны тандайбыз. Тестке ссылка кое турган болсок, тест тандайбыз. Андан башка нерсенин баарына ортодогу интернет документ, книганы тандайбыз. Презентация үчүн, видео сабак үчүн, аудио сабак үчүн, балким ар кандай сүрөттөрдү колдонобуз. Ошолор үчүн интернет документ, книга тандалат. Биздин учурда главаны тандайбыз, селди ачып, мазмунду тандайбыз. Биринчи главаны белгилейбиз, гиперссылка, далее глава, биринчи главаны тандайбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, гиперссылка коюлганда көк түскө айланып жана асты сызылып калат. Биринчи подтема. Азыр мен бир эле теманы көрсөтүп берем. Бир аз ылдам эле болот. Ушул тартип менен баардык китептин темаларын жазап чыгабыз. Андан кийин бул ссылканы текшерүү үчүн азыр бизде редакторлор режиминде болгон себептүү контролду басабыз. Мына азыр биз биринчи теманы басканда, объектилер жана көптүктөр деген басканда, биздин объектилер жана көптүктөр деген ачылды. Мунун ичинде эч нерсе жок болгон себептүү актай эле баракча атат. Биз муну толтуруу үчүн китепке кайрылабыз. Алдын ала даярдалган китептин ушул темасындагы мазмунду көчүрүп келебиз. Копировать. Бул жака вставить. Бул жерде биздин кайдымкы китептеги жайгашкан материалдар келди. Эми мунун астындагы презентация дегенге биздин алдын ала даярдалган презентациябыз коюлуш керек. Анын үчүн презентация деп жазабыз, белгилейбиз. Оң жагы гиперссылка. Жогоруда айтып өткөндөй интернет документ, книганы тандайбыз. Цел дегенди ачабыз. Биздин жана китебибиз сакталган папканын ичинде азыр книга санраф деген тандалып калыптыр. Все файл десем, болгон файлдарды ачып берет. Ал жерде биздин презентациябызды тандап туруп окейди басабыз. Эми контролду басып туруп презентация деген сөздү басканда биздин мурда даярдалган презентациябыз ачылып бериш керек. Ушул сымал. Кийинки видео сабакты ачуу үчүн видео сабак деген жазууну белгилеп, гиперссылка бул жерге селди ачып, видео сабакты көрсөтөбүз. Жана тест коюу үчүн оң жагын басып, гиперссылка бул жерге тест деген тандайбыз.
Целди бассак, биздин алдын ала тест офис программасы аркылуу түзүлгөн файлды ачышыбыз керек болот. Бул файлды кантип түзүп, кантип ачканыбыз тууралуу мен кийинки видеодо кененирээк токтолуп айтып бермекчимин. Бул жерден алдын ала коюлган ссылканы контрол менен бассак, кадимкидей бизге тестирлөө ачылат. Бул жерде дал келтирүү экен. Мисалы көрүп кабылган информация дегенди көздөр дал келтирүү үчүн бул жерде ачабыз дагы 6 дегенди тандайбыз. Манжалардын учтары. Бул 10 экен. Бул жерден 10. Ушул сыяктуу тесттен өтөбүз. Кийинкисине кайтып келе турган болсок, бул жерде бир нече жооп туура тандашыбыз керек экен. Ушул тест жазуу боюнча мен кийинки видеодо айтып берем. Эми мунун баары окуучуга кандай тартипте көрсөтүлөт? Ошого токтолмокчубуз. Анын үчүн биз файлды сактайбыз. Анан экспортко кирип, компиляция дегенди басып, жана биздин үлгү деген папканын ичинде электрондук китеп деген ат менен сактап жатабыз. Бул компиляция дегенибиз бизге ушул китепти exe файлга айландырып берет. Exe файл дегенибиз бардык кемпирде окууга мүмкүнчүлүк бар деген сөз. Биз жанагы жазаганыбызды ушундай көрсөтүп берет. Эми биздин информацияны бир аз коргоо десек болот. Бул жердеги текстти менде белгилеп көчүрүп алганда мүмкүнчүлүк берилбейт. Базабыз. Бул жерге контролду басыштын кереги жок. Биз керектүү ссылканы басканда дароо ошолор ачылып берет. Мазмундан презентация дегенди бассак, презентация, муну бассак, биздин кадимки жанагы гиперссылка учурунда койгон презентациябыз экранга чыгат. Эгерде тест дегенди бассак, тестибиз ачылат. Окуучуга ушул тартипте берилет. Эми файлдар боюнча. Бул файлдарды окуучуга берип жатканда баарысын белгилеп туруп, именно exe файлдан башкасын белгилеп туруп, оң жагын басып, свойствого кирип, баарысын скрытый кылып тандап туруп, окейди басып койсок, анын баары окуучуга көрүнбөй калат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.